Ассаламу алейкум айнар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан Ишкебандан Тагдереги Барсбек көчөсү 4-линия 47-үйдү назарыңыздарга сунуштайбыз. Сатылуучу үйүбүз дагы ушул жерде. Ремонту канча 70-80% бүтүп калган. Болгону табитиңизге жараша обойлорун, туш кагазларын тартып гана кирип жашашыңыз керек. Полу калган. Анда эмесе мен сиздерге келүү жолдорун түшүндүрүп кете турган болсок, бул жак Барсбек круговой баарыңыздарга маалым. Барсбектен эстелигин алып койду. Бул жерге жаңы мост курулуп атат. Ушул жерден алды баарыңыздар билсеңиздер керек. Ош шаардык мэриясы тарабынан. Бул жерге Кытайлар куруп жаткан NSI турак жай курулуп жатат. Ушул эле сиз сатып ала турган үйдүн жанында мына 1-линияда көрүп турасыз. Бул жактан да машина менен келсеңиз болот. Ар жагынан жана Теңизбай кафесинен өтүп кирип келсеңиз дагы болот. 2 кабаттуу кан сарай. Мен сиздерге бул жердин келечегин айтып кете турган болсом, ушул жерге Ош шаардык мэриясы тарабынан бала бакча, мектеп бүт баары тең ушул жерге салынып жатат. Себеби бул жерге NSIга 30 000 адам жашай турган болсо, ошолорду камсыздоо үчүн ушул жерге курулуп жатат. Бул жерге дагы машина жол түшөт окшойт, чагылды төгүп дайындап коюптур. Бул жагы Жаннат рестораны. Келечеги абдан жакшы жер. Айланасында базар деле бар. Мисалы үчүн Ош шаардык базары, келечек базары бүт баары көчүп келди. Эгерде кааласаңыз буну алып туруп ар бир бөлмөгө бөлүп ижарага берип койсоңуз деле болот. Кааласаңыз бул жерге эгер өзүңүз базар иштете турган болсоңуз, мына бул жерге эмнелерди склад курсаңыз дагы болот. Склад табитиңизге эмне төп келсе ошонун баарын курсаңыз болот. Эгер жөн эле жашайм, веременка курам десеңиз, ал деле болот. Көрүп турасыз, газ келген. Үйдө учурунда бул жерде билбестен чийип кеткен экен, кайра заборун өзү эле бузуп, бул жака жылдырып коюптур. Чеги ушул жерден болуп калат. Жердин жалпы сотуху 5 сотукту түзүп калат. Анда эмесе мен сиздерге үйдүн ички абалын деле көргөзүп өтөйүн. Мынакей биз үйдүн ичине кирип келгенде болгону шпаклевкаларын тартып, шыбагын тартып, шпаклевкасын тартып коюптур. Потолоктору да дайын экен, электр чуалгылары толугу менен тартылган. Газ түтүкчөлөрү дагы киргизилген. Жылуулук системалары дагы коюлган. Мынакей көрүп турасыздар. Жылуулук системалары 1-кабатта калыптыр, 2-кабатка толугу менен киргизип коюптур. Мен дароо эле бөлмөлөр менен тааныштырып өтө турган болсом, күтүү залы кенен. Бул жагында ашкана бөлмөсү, конок бөлмөсү, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жака жер төлөөгө кирип кетүү үчүн подвалы дагы бар. 3 кабат катары пайдалансаңыз да болот. Тепкичтердин артыкчылыгын айта турган болсом, бул сасна эмес, бул жаңгактан экен, жаңгактан жыгаштар экен. Алгачкы бөлмөлөргө башпага турган болсок, эштен бет маңдай кирип келгендеги бөлмөбүз, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, потолоктору бассейн абалында. Кааласаңыз бир аз гана иштери калыптыр. Люстраны илип гана жашаш керек экен. Бөлмөнүн терезеси күнчыгыш тарапта карап турат. 2 терезеси жок. Дээрлик 4 терезесин жаш балдар таш менен уруп сындырып коюптур. Тентек балдар сындырып койгон окшойт. Бул жагы пол болсо плитка, жана GB4төн буйртма менен алдырылган. Кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, көрүп турасыздар, электр чуалгылары тартылган, автомат коюлган. Электр чуалгыларындагы сапатына баа берсеңиздер, калың электр чуалгылар экен. Жана күйүп кетет деп сарсана болбой эле койсоңуздар болот экен. Биздин кийинки бөлмөбүз конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси күн батыш тарапта карап турат, 2 терезеси бар. Жылуулук үчүн түтүкчөлөрү толугу менен тартып келинген. Потолоктору дагы жайында. Потолоктун бийиктиги канча 3 метрге тете окшойт, 3 метрдей бар экен, аябай эле бийик экен. Кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, бул бөлмөбүз ашкана бөлмөсү болот. Бул жерде полдо болот экенсиз. Планировкасы боюнча ашкананын жер төлөөсүнө ушул эле бөлмөдөн ылдый кирип кете турган тепкич кылып алат экенсиз. Ошондой планировка менен калтырып койгон экен. Мынакей көрүп турасыздар. Ушул бөлмөгө бет маңдай жайгашкан бөлмөбүз. Бул жуунуп тарануучу бөлмөсү, жана ошондой эле же болбосо ажаткана бөлмөсү катары пайдалансаңыз дагы толугу менен болот экен. Жер төлөөнүн түшпөй эле койгон, кажети жокко деп ойлойм, себеби азыр ал жак караңгы экен. Лампочкаларды илбептир. Жыгаштарын, тепкичтердин жыгаштарын айтып кеттим, жаңгактан. Бул жерде газ түтүкчөсү да тартылыптыр. 2-кабатка көтөрүлүп келе турган болсок, 2-кабатты деле ошо 1-кабаттагыдай планировка. Тепкичтин терезелери панорамалык көрүп берип турат. Бул жактагы эле ошо 1-кабаттагыдай жуунуп тарануучу бөлмөсү. Бул жагы сушилка деп коесуздар, же болбосо чакан бир балаңызга бөлмө катары берсеңиз деле болот экен. Терезени ача турган болсок, биз айткан жанагы бул жагы
эне сайдан же болбосо бул жакка жана бала бакча. Эгер бала бакча мектеп курулуп кала турган болсо балаңыз кечикпейт болуш керек деп ойлойбуз. Мынакей көрүп турасыздар. Бет маңдайыбызда бул жагы жолу Көкүмбүй көчөсү. Автоунаа базарына өтүп кетет. Жылуулук системалары. Муну эскилердин, мунулардын батареянын эскилерин койгон бир артыкчылыгын айтып кете турган болсок, жана жаңыларды коюп атпайсыздарбы? Свет өчкөндө же болбосо суу өчкөндө дароо муздап калат. Мына бул канча бир жарым саат, 1 саатка чейин жылуулукту кармайт. Ушундай да колдонгонбуз, ошон үчүн айтып жатабыз. Эски менен жаңынын айырмасы. Биз кийинки бөлмөлөргө башпага турган болсок, ашкана бөлмөсүнүн эле үстүнкү кабаты 3 терезеси бар. Түштүк тарапта карап турат. Бөлмөнүн терезелери, экинчи кабат потолоктору деле бийик эле экен. Мынакей көрүп турасыздар. Болгону сиз терезелерди орнотуп коюп туруп, эшикти орнотуп, андан кийин полду табитиңизге жараша орнотуп, люстраларды илип алсаңыз, асма чырактарды илип алсаңыз болду. Көп деле, аябай деле көп бир чоң расходу деле көрбөй эле турам. Биз кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, бул деле ата-энелердин укташ бөлмөсү же болбосо балдар бөлмөсү катары дагы пайдалансаңыздар болот. Бөлмөнүн терезелери бул жагы күнчыгыш тарапта карап турат. Көрүп турасыздар. Дагы бир артыкчылыгын айтып кете турган болсок, ушул үйдү эгерде сатып алып туруп, бул биздин практикадан өткөн эле нерсе, сатып алып, ремонтун толук бүтүрүп туруп, ушул жерде могул жерде кытайлар иштеп атат. Мисалы үчүн кытайларга ижарага бере турган болсоңуз, ойлонбостон туруп айына 1,5 миң, 2 миң акш доллары менен арендага алып жатышат. Бул себеби резиденциядан же болбосо Фрунзенскийден ушундай үйлөрдү алып, даяр бүткөн үйлөрдү алып, өздөрү квартирага же болбосо көп кабаттуу үйгө, үйдүн кожоюндары өздөрү көп кабаттуу үйгө, 2-3 бөлмөлүү үйгө бир 50 миң сомдун тегерегинде же болбосо жаңы курулган үйлөрдүкө 50 миң сомдун тегерегинде ижарага чыгып кетишет дагы өзүнүн үйүн 2 миң, 3 миң долларга чейин арендага берип атат. Эгер арендага бере турган болсо, бул 170 миң же болбосо 200 миң сомго чейин ушул үйүн арендага берип коюп, өзү 50 миңди квартирага берип, 150 миң сом айына таза киреше таап жатат. Бул да бир сыр эле, айтпашым керек эле, макул айтып койдум. Айымдар жана мырзалар, ушу 2 кабаттуу хан сарайыбыздын жалпы наркына келип токтоло турган болсок, алгач алмашуу жолдорун айтып кетейин. Документи боюнча кызалат болгонуңуздар, кызыл китеби бар, техпаспорту чыккан үйдө болгону өзүңүздүн атыңызга өткөрүп аласыз. Алмашуу жолдору эгерде Бишкектен көңүл буруңуздар, Оштон эмес, Бишкектен батирлер боло турган болсо, көп кабаттуу үйлөр боло турган болсо, үйдүн кожоюнун балдары өзү студент экен Бишкек шаарында. Ошол жактан 1 же 2 бөлмөлүү батир боло турган болсо, үстүнө үстөк пул кошуп бере турган болсоңуз, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Жеке жактар болбойт, центр жактардан дейт, желательно деп айтып атышат. Ал эми үйүбүздүн жалпы наркына келип токтоло турган болсок, үйүбүздүн жалпы наркы 195 миң акш доллары менен бааланууда. Бир аз сүйлөшүү жолдору бар, өтө көп скидкасын күтпөй деле койсоңуздар болот. Сом менен көбөйтө турган болсок, сом менен көргөзүп өтөлү. Сом азыр так чекит 4. Болжолдуу түрдө 17 миллион. 17 миллион сомдун тегерегинде болуп калат. Алмашуу жолдору Бишкек шаарынан 1 же 2 бөлмөлүү батир боло турган болсо, ушул үйдү өзүңүздүн пайдаңызга алып кетсеңиз болот. Айымдар жана мырзалар, видео жаккан болсо, чоң бармакты басып коюңуздар, ой пикир калтырыңыздар. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз 0221 315 315 номуруна кайрылсаңыз, үй жөнүндө кененирээк маалымат алып аласыз. Биздин каналды колдоп туруңуздар, туткан арозуңуздар кабыл болсун.